Саламатсыңарбы? Халидайым эски Покровка айылынын тургуну. Ал көп жылдан бери өкмөттөн ижарага жер алып, үй бүлөсү менен дыйканчылык кылышат. Эми алар айдоо аянтын чоңойтууну каалап, өкмөттөн жер сурап келген. Керектүү жерди компьютердеги маалымат база аркылуу дароо эле таап алды. Ошол жерлер бошоткузду. Айыл чарба жерлери мындан ары аукцион аркылуу гана берилет. Кезектеги аукцион октябрь айында өтөт. Халидайым ага чейин документтерин тактамак болду. Маалымат борбору ачылып, жерлердин бардыгы компьютерге түшүп калыптыр. Компьютерден карап эле кайсы жерлер бошойт, канча гектар, кайсыл ошо участоктарынан бери маалымат алдым. Айыл өкмөттүн бюджети негизинен жер салыгынан түзүлөт. Ошондуктан да жер маселеси талаш тартыштын түйүнүнө айланган. Эми Кызыл Октябрь айыл өкмөтү ага чекит койду. Электрондук база түзүү менен атайын маалымат борборун ишке киргизди. Аны менен катар аймактагы жерлердин такталган картасы сызылып, 2020-жылга чейинки келечек планын иштеп чыгышкан. Бүгүн райондук жетекчилик, көз карандысыз эксперттер жана аймактардан келген коноктордун алдында аталган долбоор жыйынтыкталды. Жер маселеси жергиликтүү жарандардын конфликттерин алдын ала алуу. Себептен дегенде биз билебиз, көбүнчө проблемалар, көбүнчө сот процесстери именно жер маселеси боюнча. Бул жер маселеси эмне себептен болот? Себеби ээси өзү болгон толугу менен укугу көрсөтүлгөн документтер колунда жок. Жоксом тиешелүү ошо бериле турган аукциондор мыйзам чегинде өткүзүлгөн эмес. Ошол себептен биз бирден бир ушуну эсептедик. Жер маселеси айыл өкмөттөрдө чечилсе, анан кийин айыл өкмөттүн өсүшүнө, эртең инвестиция келишине, үчүнчүдөн ачык айкындуулукка жарандар менен бийликтин ортосунда болгон мамилелер андан дагы мурунку караганда күчөйүп, жарандар дагы ошол нерсе ишенүү пайда болот. Бул стратегиялык документ биздин айыл өкмөттөгү ушул аппараттын кызматкерлеринин сапаттуу иштөөсүнө, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүсүнө жол ачып атат. Экинчиден, бул ушул долбоордун алкагында эң чоң жетишкендигибиз бул Ош облусунда биринчилерден болуп ушул сайт ачтык. Ушул сайт аркылуу Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө кандай маалымат болсо, ушул ар бир Кызыл Октябрь айылынын тургунуна, ар бир кыргызстандыкка өзүбүздүн маалымат бергенге мүмкүнчүлүк ачылды. Уюштуруучулардын айтуусунда башында көпчүлүк ишенген эмес, бирок план 100% ишке ашып, жемишин берип жаткан соң долбоорду жайылтууну райондук администрация дагы колдоого алууда. Ачык айкындуулук, анан айыл чарба жерлерин, кайра иштетүү жерлерин, фонддун жерлеринин эффектүүлүгүн жогорулатуу боюнча абдан жакшы проект болду. Ошондуктан буну Кудай буйруса бардык айыл өкмөттөргө жайылтабыз. Долбоор коррупциянын алдын алууга багытталган. Мында баары ачык айкын, ар бир чарчы метр такталган жана коомчулуктун көз алдында. Аны ишке ашыруу үчүн чоң сумма талап кылынбайт. Болгону айыл өкмөт тарабынан саясий эрк, чечкиндүү кадам керек. Көз карандысыз серепчи катары келген Рита Карасартова Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Эрнест Толтоевдин ишмердүүлүгүн жогору баалап, башкаларга үлгү катары көрсөтүү зарыл деди. Мен аябай мындай сүйүнүп кетип бартам да, мага башка айыл өкмөттөргө жакшы бир үлгү таптым. Ошол үлгү жөнүндө айтып, өзүңөр жасай албасаңар келгиле өзгөнгө барып үйрөнүп келебиз дегенге мага шарт түзүлдү да. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөгү ийгиликтер эми интернет айдыңында. Анда айыл аймагынан жер сатып алуучулар, инвестиция салуучулар же аукциондорго катышууну каалагандар үчүн кеңири маалыматтар бар. Ачык айкындуулук бардык аймакта ишке ашса, коррупцияга бөгөт коюлуп, киреше көбөймөкчү дешет серепчилер. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, Күн чабыт.